Барс Медиа тартуулайт. Биздин бүгүнкү каарман экстраваганттуу инсан. Басканы, жүргөнү, турганы, сүйлөгөнү дагы. Айтор дайым талкууда. Ким жөнүндө сөз кылып жатабыз? Албетте Нурлан Мотуев. Сиз Нурлан Мотуевдин ким экенин билем деп ойлойсузбу? Майекке көз жүгүртүп көрүңүз. Балким оюңуз өзгөрөт. Анда эмесе биринчи Нурлан Мотуев жөнүндө статистика. Мурунку салмактан канча тыштадыңыз? 115 килограмм болчу. 82 килограмм болчу. Ровно 33 килограмм болчу. 100 килограммдык штанганы жатып алып канча көтөрө аласыз? 100 килограммды 10 жол турдум. Отжиманиячи. Отжиманияны 60-70 спокойно кылдым. Зонада жүргөндө бир жарым саат пробовка чыкканда 3 саат отжимания кылдым. Турникке канча жол тартына аласыз? 15, 12-15. Чуркаганда канча километр чуркайсыз? Bir ay boyu, то есть bir ay boyu bir cumada 5 kilometrden берет. Ошондо эсептегеле 7-5 өткөндө 35 километр. 35 километрди bir жумада жүгүрөтүм да. Акыркы учурда канча китеп окудуңуз? Китепти мен бала кезде окугом. Иним Нурдин Мотуевич диктор кыргыз школда окуйт, мен орус школда окуйм. Жумасына алып 3 китеп алат. О 10 күндөн берет да, кебетке. Мен 3 китеп алам, 6 китеп. 6 китепти 10 күндө окутуп жүрүз, алмашып окутуп жүрүз. Мен ошо орус школда окуп, орус тилин жазууда окутам ошо. Орус жазууда. Вайна эмирди окугансызбы? Вайна эмирди окугам, скучно бирок окугам да, скучно да баягы. Курандычы? Арабчаны үйрөнө албай койдум, аракет кылдым, чото Котормолорундан деген. жаш өтүп калган сайын арабча жакшы жаттай албай койдум да. Котормолор бар, кыргызча орусча котормолор. Кыргызча орусча. Ошолорду, Котормолорду окуттуз. окуп бүткөм ого. Кыргызча орусча. Жакында эле үйлөндүңүз. Канчанчы аялыңыз? 5-дейби? Ой, хейтерлер, сиздер айтам, жек көргөн хейтерлер. Мен каякта 5-чи ай, каякта 7-чи ай. Мен айтып атам го, мен деген ЗАГС боюнча ишеменен жүргүлө. ЗАГС бар, эс бар көрсөтөй. ЗАГС боюнча 2 эле ЗАГСка тургам, 2 жолу ажырашкам. Бул 3-чү азыр жакын эле. Эми кезекти маекке өрөлү. Арыктап жашарып алыпсыз. Сыр эмнеде? Эми сыры ошол диета, спорт, качалка, спортзал, жүгүрмөй, вредный привычкаларды таштамай, ичмей, чекмейди таштамай, убагында уктамай, көбүнчө ошо уйку 8-9 саат жакшы укташ керек. Намаз, даарат, естественный косметика, даараттан нурлуу, жакшы ошол сыры ошол. Жашай алса жашарат деп коюшат го. Сыры ошондо эмеспи? Эми жашай алып жашарды деген таасир бериши мүмкүн. Эмне дегенде баягы өзүңө жаш болгондон кийин баягы душада жаш болуш керек экен. Тиги баягы хадисте айтылган да, пайгамбардын хадисте айтылган. Адам деген канча 100гө чыкса дагы жүрөгү жаш боюнча калат деген. Ошондой эле жаш келечек менен жашап аткандан кийин баягы ошого соответствовать керек, күчтүү болуш керек. Куш болуңуз бекем болсун. Эми жубайыңыз тууралуу айта кетиңиз. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Тиги эме силерден чакырып түшкөндө эле биринчи экөөбүз тең келели дегенбиз. Анан кайра элдин баарын тажатып ийбеско улам эле эфир бетин бербей, интернет бетин бербей, лента бетин бербей эле улам эле чыга берсек. Мындан башка көрсөтөрү жокпу деп ойлобосун деп анан атайын экөөбүз кеңеште келген жок. Ал үчүн кечирип сурайм. Таанышып калган себебибиз ошол тиги 18 жыл декабрда өзүм машина менен кетип бараткам. Чүй бешена дейби беле, Ош базар түшүп болчу. Анан ошол жерден колосой деп туруп туруп. Ошо азыркы келчегим. Аны салып алып, анан кака десем арчебешке дейт. Арчебешке алып барып таштап, анан ошо менен телефонун алып таанышып, ошо менен 18 жыл декабрда болчу. Анан былтыр 19 жыл декабрда 2 ай мурун. Bir жыл сынашкандан кийин үйлөнөлү деп сунуш кирсе макул деди. Ошондон үйлөнүп калдык буюрса. Ага чейин өзүм бойдоп болчумун. Эмне дегенде баягы тиги саясатта жүрүп, саясий турмушта жүрүп, бийлик ажыларлардын куйругун басып алдымбы, ошол түрмөгө камап жиберишти. Камап жибергенден ошондон тиги азыркы аялдар деле преданный, верный болбойт экен, күтүп жок. Түрмөгө басып кетишкен жок. Ошол анан өзгөчө могу Молдованкада крытый режимде отурганда зонада. Билет го, Талгарбеков, Толубаев беле. Марат Султановтор менен чогуу отургандым. Бирок алар өзүнчө камерада отуруп, мен өзүнчө анан аларга
мен курактуу менен улуу кишилер анан аялы үй бүлөсү келип жатса кызыктай болот экен адам мага эч келбейт анан мен эс турайын деп мен да эрегиштим болду чыккан эле элдешпейм эчкимге элдешпейм жарашпайм болду жаңысын жашын алам деп турган өчөшүп турган анан алып таштадым да. Аялдарым туруктуу эмес экен деп калдыңыз го. Ушул келинчегиңиз туруктуу болуп сизге арка жөлөк болууларына көзүңүз жетип үйлөндүңүзбү? Эми кыйынчылыктардын биринчиден жүзүн аргысын. Биринчиден, экинчиден бул адилетсиз коомдун таламын экинчи талашып бере албай калды. Айтып атпаймынбы? Адилетсиз коом мисалы ошол эле бир эле кумтөр үчүн бакырып кыйкырган Садыр Жапаровду боштолдук деп мотивдүү болсо эч эстебейт. Анан мен мага деле керек жок деп калдым. Мен мындан ары өзүм үчүн жашайм, өзүм жашаган үчүн. Кумтөрүм болобу, мумтөрүм болобу там не болсо ошо болсун. Өзүм үчүн жашайм болду. Түрмөгө түшпөгөнгө аракет кылам. Эми түшүп калса айла жок, эми түшүп калганда өзүң эчке жүрсөң эле ким эле түрмөгө салмак. Эч ким эме этпес. Күтпөсө койсун, күтпөй койсо, келбей койсо мен как бы жизнь доказывает, как моя практика доказывает. Билесиңер эми. Мага только жаш кыздар тиет. Андан кийин мага керек нечего. Азыр 50ден 90га чыганбы, 100га чыганбы, 70ге чыганбы. Муну ан жүзүн аргылсын, мага бирдем болуп кетип турган болсо эми кайра эле дагы бир жаш кыз тургандыр. Ага эмне кейип. Кайсыл жакка күйөө бала болдуңуз? Барганда күйөө бала кел деп сыйлап турушабы же кызматка салып атышабы? Эми анчалык сыйлашып, кызматташып ийген даража жете элекпиз. Жакында эле өндүм, 1 ай болду. Анан ошо ачуу асарын бердим. Нормально ачуу асарын бердим. Үстүндө буюрса чоң свадьба кылайын деп атам, заман болуп. Тойкана, ресторандарга силерди чакырам буюрса. Обязательно чакырам буюрса. Иншаллах чакырам. Кайненеме ошол ачуу асарын бердим, жана нормально кайнагаларыма тиги. Ошол жакшы эле пока. Кеминде 5 айдан болот. Тиги жана Олимпиаданын 4 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиев, штангист, айылдан бошот. Кеминде 5 айдан. 8 мартта жубайыңызды кандай майрамдаттыңыз? Жеңе Шыңарга тиги 8 мартта эми айтсам эмне кийим алып бердим. Ошо жакшы кийим алып бердим. Өзү каалаган кийимден алып бердим, акча бердим, калып алдым. Ресторанга отурдук, жакшы. Үйдө кандай күйөөсүз, анан кандай атасыз? Мен өтө эле мен бул шаялдарын мына көрсө керек. Көрүшө келбей койсо. Мне не дадут они соврать. Мен абдан нежныймын. Бирөөсүн уруп көргөн эмесмин. Бирөөсүнө кол тийген эмес. Бирөөсүнө катты сүйлөгөн эмесмин. Просто билбейм. Мен ошо менен адаштым. Сүйбөсүмдү кийин түшүндүм. И то мурунку экинчи аялымдан экөөнү тең. Алар менен кеткен жок. Мен кетип калдым. Балдар бар. Ошого карабай мен кетип калдым да. Анан они не дадут собрать. Мен аялдарга мындай абдан нежный мамиле кылам. Эч качан урбайм, бакырбайм, сокпойм, урбайм. Анан буга деле мамиле ошолот. Ошондой эле мамиле. Байлашып турбу, байлашып. Жокканда акча берип, колуна келсе проблеманы чечип ошентип турганга аракет кылам. Түрмөдө отурганда жүз буруп кеткен дос тааныштар да болдубу? Андайлар толтура болду. Тиги бул эме кээ бир арсыз эмелери бар. Арсыз бир депутаттар бар да. Мисалы Руслан Казакбаев деген барат дагы болгон ошо зододо отурган баана жолуп чыгат. Тиги болгон саясатчыларга, Бектур Асановдорго, аларга администрация жок болуп. Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, бер жакта отурган жана мен айткан кыргыз режимдеги эле бир эле корпуста отурган ошолорго жолугуп анан мага жолуп коюп атпайбы? Руслан Казакбаев деген ким бул өзү? Бул кандайчы министр иностранных дел болуп жүрдү? Бул деген орой го жүргөн турганда. Ага караганда мындай публика көбүнчө мен тиги мен душмандарым буганда тиги Атамбаевдер мени жамаатты кылып атайын көрсөтүп, кышактатып көрсөтүп тиги орой грубый кылып көрсөтүп койшкон убагындачы. Ага караганда мен вежливый сүйлөйм. Руслан Казакбаев деген деп орой эме го деп сүйлөйт. Кантип министр иностранных дел, кантип кылып болуп жүрдү? Ушу келип ага жолукпай кеткенди күйдүм да. Ары жок, арсыз адамдар айрылып жаткан просто. Өз тиги бабанын аркасы менен киши болгон. Ошо келип жолукпай атпайбы? Баана жолукту. Кыздарга кастинг жарыяладыңыз эле, тамаша беле же чын беле? И Акаевдин тушунда, и Бакиевдин тушунда, и Атамбаевдин тушунда
мени түрмөгө отургузушту. Акаев түшүнө отурган жок, бир эке отуруп чыгып кеткен. Бакиевдин түшүнө биз отуруп калдык ара келе. Атамбаев түшүнө отурдум, ошо Атамбаев түшүнө жазып койгом. Анан бул мен ошо жазып келип туруп сволочь дедим президенттер, ошо бывший президент сволочь. Булар мен жашоо өрбөгөй, жеке жашоомду талкаланууларын алсам, ушинтип түрмөгө отурган сайын аягымдан ажырашам. Президенти сволочь деп жазган. Ошо сволочь деген сөзүм аябай катуу тип калыптыр Атамбаевка. Кийин ошо кастингди бир айтып бере койбой, эки айтып эки койбой Атамбаев балдырып отпады улам. Журналисттер чогултуп. Анан бул эми ал кезде кандай десе, бул эми болчу эле. Эме деген вариант болчу да. Атамбаев мени кайсы түрмөгө эмне кылат? Президенттин любой президент өлтүрүп эле койбосо, мен блатной борзуй кандай болсом ошончо эле калам. Түрмөдө жүрсөм да мондай деп. Бирок ошол кастингдин зыяны көп дейт да. Ал кастинг үчүн мен ШИЗО 2 кирдим, 2 ШИЗО болуп штрафный изолятор, колония последний. Анан ал ошол злостный нарушитель болуп, ошол злостный нарушитель деп кийин сотко алып барып зона дешти. Ошол кастингдин эмеси зыяны аябай көп дейт өзүнө. Же Атамбаевдин приказ болуп турган. Эптеп эле камагына жана сволочь деген сөзүм катып калган. Атамбаев сволочь деген. Түрмөдө отуруп мен Бакиевди эсиңерде 2006-жылдагы Бакиевге дагы агым кестине, андан интернетте өтө өнөгөлүк болчу. Агым кестине, лице кестине Бакиев жөнүндө жазган. Ким кийген кебетең турай, ким кийип жүргөнүн карасаң. Деп агымда тапыр эле сиз болуп калдыңыз. Деп аябай катып тийген. Газеталарга интервью берип аябай. Мен аябай пайдаланып турмун. Ноябрьский митингде дуулатышып ошол эле ал кезде Атамбаев, Текебаев рапайсы болчу. Менен мына отуруп түрмөдө отуруп деп атпайбы деп. Ноябрьский митинг 100 000 кишини алып чыгып, 2000 алып чыгып. Анда да катып тийген Бакиевге. Анан Бакиевтер кийин окуй муну отурусканда чот болду. Бул кандай, бул келесип чалышпыз, сиз слишком эле убактыр го, эчтеке коркпойт. Страха нет у него. Деп анан мен менен соолашып, кай болду деп токтоп, бизге каршы жазганын айтканымды деш унчукпагачтым качан. Кийин Атамбаев болсо, Атамбаевга жана сволочь деген сөзүм, бул президент сволочь деген сөзүм катып калса керек. Ошол бул да ошо бирок бул жестокий экен Атамбаев. Кантип эле жаш кыздар ашык болуп калат сизге? Эми о вкусах не спорят деп коет. Мен билбейм, мен просто ачык айрым жүргөн үчүнбү, калп айтпаган үчүнбү, же телегеничный болгонум үчүнбү, симпатичный болгонум үчүнбү, мынтип айтсам дагы айтат, ушу бизде ушундай да, мен мактанбайм элем, биз деген биз родубуз менен телегеничныйбиз. Мен иним, бир тууган иним диктор да, билесиң, 15-20 жыл болду, эме диктор болуп жүрөт. Анан бизде телегеничный кебетебиз, телегеничный анан баягы эркекче жүрсөң болду. Сиз улам үйлөнгөн сайын Нурлан Мотуевде акча көп окшойт. Акча менен кыздарды имерип алат деген ой келет. Акчаңыз көппү? Канча акчаңыз бар? Акчанын так эсебин айтпайм, бирок мен недвижимость менен иштейм. Недвижимость алам, сатам, арендага берем. Өзүмдө сезон башталганда сентябрдан баштап көмүр таштам. Ал көмүрдү кара кечеден 1 хоодон баштап 100 хоого чейин коюп койсоң болот. Аренда аласың, өзүң мечиктериң болсун, ошентип койсо болот. Анан ошентип иштесе болот. Анан акчага деле кызыкпайт го дейм азыр кыздар. Акча кызыккан кыздардан мен өзүм качам. Анткени акча дегенде алардын запростор деле ошол абдан чоң. Сотка алып бергенде эле 70 000 сомго сотка алып бериш керек, мисалы үчүн кээ бирөө. Андай кыздардан мен көп мамиле кыла бербейм. Өзүм үчүн жашайм дедиңиз. Ошондо сизди саясаттан көрбөйбүзбү? Эмнеге саясаттан көрбөйсүздөр? Чыр-чатакта жүрүш керек эмес да сөз туурабы? Качанга чейин чыр-чатак менен жүрөбүз? Чыр-чатагы жок эле баарын немеден чечсе болот, парламентте чечсе болот, депутат болуп. Эме өз оюмду айтып турам. Эмнеге чыр-чатакта эле сөзсүз эле бар эле анан эме туруш керек. Оюду айтып турам, дуа кылып турабыз, Аллахтан суранабыз, Кудайдан суранып турабыз. Шайлоого аракет кылып көрөсүзбү? Эми парламент шайлоого дегенде булар единоличный жаңгыс жеке инсан болуп катыша албайт экенсиң да. Бир партиянын катарынан чыгыш керек экен анча. А мен өзүм партийный системага каршымын. Ошо тиги Атамбаев, Текебаевтер тиги 2005-2006 жылы парти системада чыкканда мен каршы болбойт. Бөлүнүп аткан кыздарды оготон бөлүп бүтөсүңөр. Деп болбойт. Каршы чыккам. Жаңгыс элизм менен каршы чыккам. Ошон үчүн мен эмдигиче бир да партиянын катарына кирген эмесмин, эмдигиче. Мындан ары эле кирбейм го. Ошол бул жылкы эмеге партийный система болуп катышканга мен катыша албадым. Шайлоо.
конституция өзгөрүп кетип эле 20 жыл кетти, 20 жылга чейин өзгөрүп кеткен. 20 жыл болуп эле конституция өзгөрүп кетип эле анан тиги жаңгыз жеке инсандар катыша алат деген кайра эме кылып эле андан мандатын баягы 15 жыл мурункудай округ 2005 жылкыдагыдай шайлоо кылса, анда катышыш мүмкүн. Акыркы өтүп жаткан митингдер боюнча кандай ойдо калдыңыз? Садыр Жапаровду интернет публика чакырып алган өздөрү кел мына бере атабыз, мына мынтебиз, мына тигинтебиз деп чакырып алып түрмөгө келип түшүп калды. Католик чогушту анда 17 жыл эсиздер барысын эсиздер. Анан тиги католик чогуп аны сактап жок. Албакчы түштү, азабын өз тартты. Канжалап бир окуя болду. Азабын өз тартты, сурак алды, кетти, отурат дене. 10 жыл алды, 11 жыл алды. Анан кайра келип туруп эле анан Садыр Жапаровго боштондук деп кайра митинг уюштуруп, митинг уюштуруп, ар бир нерсе уюштуруп, ошентип эле флешмоб кылышып эле анан ладно, боштондук болгондо бирок тиги ичине эме деген анда юриспруденция каяктан болуп калат. Баарысы эле камалчылык болуп туруп. Мисалы ошол Садыр Жапаров айткан култтөрдү убагында мен деле айткам. Ошо Садыр Жапаровдун митингдерине мен деле катышып жүргөм. Мисалы баягы тиги Жетөгүзгө чейин барып, Жетөгүз Караколго чейин барып ошо митингдерге мен деле катышып жүргөм. Просто ошо жанагы Каптагаевди кармаган жагынан гана барган жокмун. Ошого катышкан жок. Калган митингдерге катыштым. Ошол тиги баягы знаменитый Талгарбековдун жиналышында биз камалып кетчү. Ошону да айттым. Угунтор кандай? Биз Кыргызстанда кожоюн барбы жокпу? Анда Атамбаев заманы болчу. Азыркы президент Атамбаев заманы болчу. 16-жылдын май айында болчу. Кыргызстанда кожоюн барбы жокпу? Эмнеге эле ушул Кыргызстандын алтынына киргенде эле баары эле буксовать этип унчуп калышат. Тилдер буруп калат. Деп айтам деп, ошонун Кунтурдун любой митингине мен катышып жүргөм. Ошентип айта калам деп, мына ошол суракты алып кетип калдым. 7 жыл колония поселения алып, ошо менен кетип калдым. Ошондо дагы ошол эле кунтурду чогуу жүрүп, Садыр Жапаровго айткан, Садыр Жапаровго боштондук, Нурлан Мотоевго боштондук деген бир жерден көргөн жокмун. Кандай? Нурлан Мотоев менен иши катары көрүшүп келди. Иши катары көрбөй эле, ургам да жок, көрбөй эле болду. Ошо көрүп атам эл жүр. Ургам да жок сен. Ой пикириңерди, дегениңерди мен. Ургам да жок. Аллах колдосо. Анан кат дей албайсың, кат десеңер мен турат. Ошол ютуптен турат, ошол айткандарын, дегендерин газетте, китепкана, библиотека толуп турат. Анан ичине адамгерчилик болуш керек, справедливость дегенчи. Анан эми берден кандай? 2 марттагы митинг боюнча баягы адамча баягы уюштуруу иштери начар болгон, уулдап эле келип калышкан, случайно атайлык ишти баягы уулдап келип эле анан ак жагына башкара башкан митингди. Бирден саат 5ке чейин деп уруксат алышкандагы 5тен кийин көрүп атып, үйдө жатып көрүп атып. Менен бардым берген жок. Көрүп аттык. Андан кийин аяк жагын көрбөдүм, эме болуп кеткен. Кеттик, ак үйдө алабыз, ак үйгө барабыз, барабыз болушту. Барышты. Андан аркысы өзүңөр билесиң. Анан бийликмдер менен карап отурмакмын, кууп таратат. Бийлик кызмат сунуштаса кандай жооп кылат элеңиз? Кызмат берип калса, албетте, если азыркы бийликти мен урматтайм, сыйлайм. Эмнеге дегенде, буга да азыркы президент Сооронбай Шарипович Жээнбековго абдан политический воля абдан күчтүү экен, эрки. Бул не каждый день колунан келе бербейт. Билеген тиранды Атамбаевди бетин ачып, былыкчылыгын бар, коррупциясын ачып, баарын далилдеп, изилдеп, иликтеп туруп каматып коюу, бул ар кимдин колунан келе бербейт. Бул кыйын иш экен. Мен абдан урматтайм Сооронбай Шарипович Жээнбековди. Колдойм. Суроо бүткөнчө колдойм. Хоть эмне болгондо да колдойм. Абдан ыраазымын. Анткени менин мындай чыкканда душманым Атамбаевди камап берди. Бул киши абдан жакшы, серьезный киши экен. Ошол абдан акылдуу экен. Ушу мына президент болуп эметкенден берки 2 жылы только ошол Атамбаевдин бандасын камоо менен эле кетти, коррупциячы бандасын камоо менен эле кетти.
эми кичине колдуу жолу бошот окшойт. Алдыда 4 жыл бар. 2 жылдын абдан жакшы экономикалык фундамент түзүп, жакшылап эметсе, экономикалык фундамент түзүп бар Кыргызстан боюнча. Андан аркы 2 жылдын уже экономикалык эл бир секирип жасаса болот да, уже 4 жылында Кыргызстанды гүлдөтүп кетсе болот. Кыргызстан кичинекей эле мамлекет болот. Дүйнөлүк масштабтан алганда бизде 6 миллион эл, 198 000 квадрат километр жер. Орто эле мамлекет. Анан дүйнөлүк масштабтан алганда бул Москва элинин теңибиз. Биз. Вес Кыргызстан эле Москва шаарынын калкынын тең элебиз. Эгерде мен ошондой эме ак үйдөн ошол президент командасына ушундай кызмат кылып бер деп сунушса иштеп берем, колумдан келсе иштеп берем. Меники эми көмүр менеджмент мен 5 кылып элем, кара кечен иштеп кетмекмин, это раз. Кайсы жагына койсо да мен менеджерский, то есть уюштуруучулук иштеринен баарын иштеп кетмекмин, политический ойлогуп туруп иштеп кетмекмин. Президенттикке да талапкерлигиңизди коюшуңуз мүмкүнбү? Эми тиги если ушул конституция өзгөрүп кетпейби, Текебайдын конституциясы өзгөрүп кетпей, эметпесе, бейин өзгөртпөсө, кайра жаңы конституция кабыл алышпаса, анда получается 6 жыл бул кишинин Сооронбай Шарипович суралганда 2023 бүтөт. Андан кийин бир эле мөөнөттө турат президент. Кайра кое албайт, ал киши кайра кое албайт. Анан ошондо коем если ушул конституция боюнча калып калса 23 жылда. Анан конституция өзгөрүп кетип, 2 мүнөткө бара турган. Экинчи мүнөткө Сооронбай Шарипович барып кала турган болсо, анда койбойм го, зачем ал киши мишет. Жөн эле жардамчы болуп агитатор болуп иштейм, анда буюрса. Ошондой пландар бар. Айтпайм азыр. Мен өзүм үчүн жашаган болуп калды. Бирөөнүн алдынан папирок чыгарып, тиги страдать этип, анан сен трубага отуруп калсаң, сен эч ким эстебей, даже катың басып бербей, мен нафиг надо такой жашоочу. Мындай кылып турсаң. Я себе хочу жить. Уже мен жаш болсом, өрт кезинде мен 2 жол полиция заключённый болдум. Анан даже полиция заключённый жас болгон жаран жок, жана келесо чалышты жүргөн жана саммиттерде сөз ачканга жанагылар. Аргынбаев, Сагынбаев дегендер. Аргынбаев деген ким? Сапар Аргынбаев. Политический репрессивный деп түсүп алыптыр да комитет. Менин фамилиямды жазып кетти. Мен явный политический репрессивный. Келемес 2 жол полицияга отурдум. Бакиевдин тушунда полиция. И азыркы Атамбаевдин тушунда өтүп кеткен. 2 жол полицияга отурдум. Анан күлкү келет, фамилиясын атап ойлой коюм, бир 10 килограмм наркотик менен түшкөн кишини полицейский деп жазып алыштыр. 10 килограмм наркотик менен түшкөн полицейский. Бул аппендичилик. Тана албайсың, Сапар Аргынбаев көрүп атсаң тана албайсың. Табырым ошо. Фамилиясын айтпай эле коюм, атап ойлой коюм. Көзүңө чукуп туруп көрсөтүп берем. 10 килограмм наркотик менен түшкөн кишини полицейский деп жазып алыштыр. Явный полицейский түшкөн мен жокмун да, список. Несправедливость, понимаете? Несправедливость. Кыргыз саясатында Сооронбай Шариповичтен башка дагы кимди сыйлайсыз? Саясатчылар түшүп жатканбы? Вот Сооронбай кимди сыйлайм? Эми жакшы экен, Мухаммед Абылгазиев эле, премьер-министр. Жакшы экен да, командада иштеп жаткан, менеджер экен. Самое главное тиги буга да керек, буга да акыл керек. Президенттикти талашып, бут тосуп, Сооронбай Шарипович анткени жок. Ошол эле салыштырмалуу. Бакиев президент кезинде Атамбаев премьер болуп иштей калды. Иштеген жок, чунаңдап. Тиги мөңкүп качып, жарым жыл иштеп, 1 жыл иштеп, тыштай калып, анан келип кайрадан бийлик талашып, анткени жок. Абылгазиев сыйга татыктуу адам экен, саясатчылар. Баса элдин талкуусунан түшпөгөн Чапалак Баатыр сиз менен мушташканга даярмын деди эле. Чапалак Баатыр деген акта эмелер жаш балдар пайда болуптур. Анан Чапалак Баатыр деген кызыктайт. Бирөө мушташасыңбы, айдемге чыгасыңбы деп анан десе тиги Чапалак Баатыр жооп берген. Мен чыга берем айдемге. Чыга берсе мен деле чыга берем даярмын. Анысы бар экен. Мушташсы мен чыпалагымдан коркуп берем. Ал чыпалак болсо көпүсү бир удардан чыкпайсың. Бирок Баатыр макталса бир октук дейт. Байым макталса бир жуттук дейт.